Assalamu алейкум, достор, кандайсыңар, жакшыбы? Көптөн бери багымды көрсөтө элекмин. Бир көрсөтүп коеюн, бул кара өрүк, слива, сорт Стенли. Өзгөчө формированиясына көңүл бургула. Бутактар кандай тарбияланып жатат, кандай болуп жатат дегендей. Аралыктары, кийинкиси мынакей. Бургойду дурус эле. Бирине бири көлөккө тийгизбейт, бирине бири шамалда өкөлөбөйт. Ар бири өзүнчө, Кудай буюрса, жакшы эле. Азыр барып алманы көрсөтөм силерге. Алма, сорт Golden Delicious, тамыр М9, подвой деп коет го. Мына быйыл алма биринчи серин алган. Ушундай алган алмаларды мынтип карга чокуп, карга жыргап атат. Мында шпалар алып келип койдум. Мына эми шпалер орнотуп зым тартыш керек. Ошондо технология почти что 70-80% болуп калат. 100% болуш үчүн еще капельное орошение кылыш керек. Эми Кудай насип кылып буюрса, анда сааты шарты болуп калар. Алманын негизи өсүшү жакшы, бойлору аябай жакшы кетти. Только эми технологияны сакташ керек, таза кармаш керек. Эмдиги жылдан баштап дары дармекти жакшы бериш керек. Антпесе курт түшүп кетет экен. Быйыл ысык да катуу болуп койбодубу? Ушундай достор.